Бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштыргыла. Бул жерде 3 бөлчөк берилген. Алардын чоңдуктары ар түрдүү болгон бөлчөктөр. Башкача айтканда, бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү дагы, алымдары дагы ар түрдүү болгон бөлчөктөр. Демек, биз бул жерде берилген 3 бөлчөктү эң кичинекейинен эң чоңуна карай өсүү тартибинде жайгаштырууубуз керек. Ал үчүн биз алгач эң кичинекей болгон бөлчөктү аныктап алабыз. Анда бул бөлчөктөрдү биз мындайча түшүнсөк болот. 10-7 бөлчөгү. Бул менин мектептеги досторумдун 10-7си кепка кийип жүрөт. 3-1 бөлчөгүн бул мектептеги мугалимдердин 3-1 көз айнекчен деп элестетсек болот. Анда бул жердеги бул 2 бөлчөктү салыштырууда биз 10-7 бөлчөгү 3-1ден чоң деп элестетишибиз мүмкүн. Себеби бул жерде берилген сандар дагы чоң. Ал эми бул жерде берилген сандар кичине. Бирок бизде дагы бир бөлчөк бар. 10-7 бөлчөгүн биз 6-5 бөлчөгү менен дагы салыштыруубуз керек. Анда бул 2 бөлчөктү кантип салыштырабыз? Кайсы бөлчөк дагы чоң болушу мүмкүн? Анда бул бөлчөктөрдү салыштыруу үчүн берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келебиз. Башкача айтканда, бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү 10, 3 жана 6 сандары берилген. Анда бул жерде берилген 3 сандын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн табабыз. Ал үчүн эң чоң сандан баштасак болот. Мисалга, бул жерде эң чоң сан бул 10. 10ду 1ге көбөйтсө 10го барабар. 3тү кандайдыр бир натуралдык санга көбөйтүп 10 санын ала албайбыз. Анда 10 бул сандардын жалпы бөлүнүүчүсү боло албайт. Анда кийинки санды алалы, 10ду 2ге көбөйтөлү. 10ду 2ге көбөйтсө 20. Демек, кайрадан 3кө кайтып келели. 3тү кайсы натуралдык сан менен көбөйтсөк, ал 20га барабар болот. 3тү кандайдыр бир санга көбөйтүп, биз 20 санын ала албайбыз. Демек, 20 саны дагы жалпы бөлүнүүчү боло албайт. Анда 10ду 3кө көбөйтүп көрөлү. 10ду 3кө көбөйтсө 30. Кайра 3кө кайтып келебиз. 3тү кайсы санга көбөйтүп 30 санын ала алабыз. 3тү 10го көбөйтсө 30га барабар. Анда 30 3кө бөлүнөт экен дейбиз. Анда кийинки санды дагы карап көрөбүз. Бул жерде 6. 6ны кайсы санга көбөйтсө 30га барабар болот. 6ны албетте 5ке көбөйтсө 30га барабар болот. Демек, бул жерде берилген 30 бул сандардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү. Анда бул жерде берилген 3 бөлчөктү бөлүмдөрүн 30га теңдеп алабыз. Алгачкы 10-7 бөлчөгүнөн баштайбыз. 10-7. Бул бөлчөктүн бөлүмү 30 болуусу үчүн биз 10ду канчага көбөйтүүбүз керек? 10ду 3кө көбөйтөбүз. Анда сөзсүз түрдө алымын дагы 3кө көбөйтөбүз. 7-ни 3кө көбөйтсө 21. Биз 10-7 бөлчөгүн бөлүмүн 30га теңдеп алдык. Кийинки бөлчөктүн дагы бөлүмүн 30га теңдейбиз. 3-1 бөлчөгү. Бул жерде 3тү 30га теңдөө үчүн 3тү көбөйтөбүз 10го. Анда сөзсүз түрдө алымын дагы көбөйтөбүз 10го. Бизде пайда болгон бөлчөк 30дан 10. Экинчи бөлчөктүн дагы бөлүмүн 10го теңдеп алдык. Анда акыркы бөлчөк 6-5 бөлчөгүн дагы бөлүмүн 30га теңдеп алабыз. Бул жердеги бөлчөктүн бөлүмүн 30га теңдөө үчүн биз 6ны көбөйтөбүз керек 5ге. Анда алымын дагы сөзсүз түрдө көбөйтөбүз 5ге. 6-ны 5ке көбөйтсө 30, 5ти 5ке көбөйтсө 25. Берилген 3 бөлчөктүн тең биз бөлүмдөрүн теңдеп бирдей чоңдукка алып келип алдык. Бул жерде берилген бөлчөктөрдүн чоңдуктары ар түрдүү болчу. Ал эми биз аларды теңдеп, мисалга 10-7 бөлчөгүн биз 30дан 21 жана 3-1 бөлчөгүн 30дан 10 жана 6-5 бөлчөгүн биз 30дан 25 деп
Бардык бөлчөктөрдү бирдей чоңдукка алып келип алдык. Эми биз бул жердеги бөлүмдөрү теңделген бул бөлчөктөрдү оңой эле салыштыра алабыз. Себеби бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей, ал эми алымдары гана ар түрдүү. Демек бул жерде алымы кичинекей болгон бөлчөк кичине деп аталат. Бул жерде берилген бөлчөктөрдүн эң кичинекейи бул 30дан 10. Себеби анын алымы эң кичине. 30дан 10 бөлчөгү 3дөн 1ге барабар болчу. Анда берилген бул жердеги 3 бөлчөктүн арасынан эң кичине бөлчөк бул 3дөн 1. 3дөн 1 негизинен 30дан 10 бөлчөгүнө дагы барабар. Анда эң кичинекей бөлчөк 3дөн 1ди жазып алдык. Бул бөлчөктөн чоң болгон бөлчөк кайсы? Бул жерден карайбыз, бири 21, бири 25. Демек, алымы 21 болгон бөлчөк дагы кичине. 30дан 21. Бул негизинен 10дон 7 бөлчөгүнө барабар болчу. Демек, кийинки чоң болгон бөлчөгүбүз бул 10дон 7 бөлчөгү. Ал эми акыркы эң чоң болгон бөлчөк бул 30дан 25. Ал негизинен 6дан 5 бөлчөгүнө барабар. 6дан 5. Биз берилген бөлчөктөрдү ирети менен өсүү тартибинде жайгаштырдык.